же трофей же үйдө отурган. Ошондо бардык ушу киночулар таң калып, Же тилим жетпейт, же акчам жетпейт, же дагы нерсе дисциплина жетпейт. кантип окууга өтүп калдыңыз ушул Америкада ушул? Же унутуп калышты, же билбейм, же тоготушпайт. Даярсызбы? Даяр. Баштадыкпы, даярсыңарбы? Биз баштайбыз. Саламатсыздарбы? Сиздер Айымдар кино тартат подкастын көрүп жатасыздар. Бизде бүгүн кандай десем, Голливудтан келген, Лос-Анджелестен келген коногубуз бар. Бул Гүлжан Токтогул, сценарист. Азыркы убакта ошол Лос-Анджелесте иштеп жатат. Бирок ушул Кыргызстанда келгенде биз кармап алдык, келип эле биздин подкастыбызга катышып бергиле деп абдан кубанычтабыз. Бүгүн сиз менен ушундай бир жакшы баарлашуу кылабыз деп сүйүнүп турабыз. Чакырганыңа рахмат подкастка. Бирок мен болсо кичине кыргыз тилинде анча көп сүйлөбөй, бирок азыр аракет кылып атам. Ошон үчүн кичине сөздөрдү мүмкүн унутуп калам же такалып калам дегендей. Эч нерсе эмес. Спортсмендер болсо бүт баары эле Олимпиадага барам дешет болуш керек. Кыргыздар болсо президент болом десе керек. Анан кинодогу иштеген бүт баары эле Голливуд деп эле ойлонот болуш керек. Анан менде деле андай оюм бар болчу, бирок дайыма эле бул кандай бир алыстагы бир нерсе деп элестеткем, бирок аракет кылып, бир мүмкүнчүлүк болгондо аракет кылып ошол жака барайын дегем. Анан ошо акырындан бир кадамдарды кылып атам. Сонун ошол сиз өзү биринчи кесибиңиз боюнча журналист экенсиз, ошондо журналист билимин алгансыз, Мен өзү сценарист болом же кинодо иштейм деп эч качан эмес, бирок мектепте окуп атканда ойлонгон эмесмин. Анан байкем болсо журналист болгон үчүн мага кичине таанышыраак кесип болуп сезилди. Анан өзү жазганы жакшы көрөт элем да. Бирок эч качан повесть, рассказды жазган эмесмин. Бирок адамдарга кызыгым бар эле да. Анан ошону журналистика эң жакын нерсе болуп сезилди. Анан ошо журналистикага баргам. Окуп, бирок 3-чү курста кандай бир сездим да, меники эмес экен. Бирок иштегем журналист болуп, өзү журналистика деле сонун практикага күнүгө жазасың. Неме бир барак болсо дагы, 2 барак болсо дагы, бирок кандай бир дисциплина берет да. Ар кандай кейстердин үстүндө иштейсиң, темалар, ошол изилдеп бир нерсе кыласың да. Анан ошо кичине сценаристикага дагы жакын нерсе болуп сезилген. Анан ошол журналистикада окуп, журналистикада иштеп, ошол адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүп дегендей. Анан ошондон кийин ошо бир күнү ойгонуп алып эле ошо киного баргым келди. Сонунго. Кийинки күнү эле эртең менен турсаң эле кино жатын барып көрөйүн деп, бул абдан кандай десем, баарын эле ошондой нерсеге келе алышпайт. Анткени көбүнесе адамдар көп жылдап бир кээде 40-тан дагы ашып калып 50 жашта, 60 жашта түшүнөт го, бул кесип меники эмес экен, мен ушул кесипти эле тандасам болмок депчи. Сиз ошол нерсеге акырындап өзүңүз келгениңиз бул сонун да.
Рахмат. Анан ушул биз сизди кантип таанып калдык? Негизи эле ошо кыргызстандыктар бул 2013-жылы Руслан Акундун «Салам Нью-Йорк» деген тасмасы бүт экрандарда ушул Кыргызстанда көрсөтүлө баштады. Биз баардыгыбыз бет ачарына бардык, абдан прокаттагы жакшы болду. Ошол мен эми баягы кино жаатында иштеген үчүн ар бир кинону көргөндө титрдин аягына чейин отурам да. Окуп чыгам, анткени чынында абдан чоң жаамат иштейт да. Анан ошол жерде титрлерде мен баягы сценарийди жазгандар дегенде сиздин фамилияңызды окуп калгам. Ошондо кайсыл жактан болот экен, Гүлжан Токтогул деп кичине мындай сураштырып, анан биз билгенбиз, сиз Лос-Анджелес шаарында ошол сценаристке окуп жатканыңыздычы. Ошондо дагы абдан бизге кызыктуу болгон. Ошол демек сиз студент кезде окуп жатканыңызда ошо Руслан Акун менен кантип таанышып калдыңыз эле, кантип иштешип калдыңыздар? Анткени эң прокатты дагы абдан көп Руслан Акунду тааныткан кино болду «Салам Нью-Йорк». Анан элдер аябай көп барышты, чынында көп касса чогултту, бум болду деп айтсак болот да. Мен Руслан менен бир иштешкенбиз Амедиа деген компанияда. Мен аякта практика өткөм. Ал Руслан болсо бүтүрүп атканда иштеринчи, мен азыр ошол бир проектти бүтүп, анан кино барып тартам деп. Ошол убакта мен болсо сценарий жазам деп өзүмө максат койгом да. Анан ошондо мен болсо ошол ойгонуп сценарист болом дегенде, мен болсо ошол убакта америкалык киномектептерди караштыргам, бирок же тилим жетпейт, же акчам жетпейт, же дагы нерсе дисциплина жетпейт деп ойлогом. Ошон үчүн мен ВГИКти караштырып баштагам, бирок ВГИКке даяр эмес эле болуп на Урале кеткем. Бирок неме өткөн эмесмин биринчи раундтан дагы. Анан кийин келгенден кийин мен башка курстарды караштырып баштагам да. Анан интернет курсту өткөндөн кийин неме өзүмө дагы ошол сценарист болом деп кичине иштеп баштагам да, ошол боюнчачы. Анан кийин ошондо Руслан жазып калды, мен болсо бир проектти жасап атам Америкада, кызыгасыңбы деп. Ошондо кичине биз сүйлөшүп, неметип, ошондо иштеп баштаганбыз ошол окуя боюнча. 2013-жыл, 12-жылдар анда иштеп баштадым. 2011 аягы, 12 башы болчу. Ошондо сценарийди жазып иштеп баштаганбыз. 4 киши иштептирсиңер, Ооба, сценарийдин үстүндө. Руслан, Сергей Королевич, Эрмек Керенбаев жана мен. Ошо эң башында биз Руслан Эрмек үчөөбүз иштегенбиз. Анан кийин мен Руслан менен, анан кийин эң акырында ошо Руслан Королевич менен иштеген. Ошондо мындай негизи эле биз үйрөнүп калганбыз да, баягы бир киши эле сценарий жазып, анан 2-3-4 киши болуп жазган кандай болот? Өзү тартылган проекттерде мен эч качан өзүм жазган эмесмин. Дайыма ошол режиссерлор менен, же продюсерлер менен, же башка сценарист менен иштегем. Ошон үчүн мага оңоюраак да ошол ошондой иштешчи. Бири-бириңерге жардам берип Жардам берип, кичине айтып, мен болсо ошол убагында аябай айымдар персонаждар үчүн неметкенби, себеби бизде болсо айымдар же трофей, же үйдө отурган, же жардам сураган, ошондойлор болчу. Ошон үчүн ошондой персонаждар мага жакпайт эле. Ошон үчүн кичине өзгөртүүгө туура келди. Сиз ошол салымыңызды коштуңуз, аял киши болуп
туруп эркектер менен аракет кылдым, аракет кылдым. ооба, анткени баягы бизде дагы эсимде бар, ошол Регина жана Жамиля деген кыздар бар. Алар ошол азыр Манас университетинде сабак беришет. Ошолор дагы анализ жасашкан экен да. Ошол кыргыз киносундагы айымдардын образы депчи. Кандай образдарды ойнойт ошол силер айткандай персонаждарды. Алардын анализи боюнча айымдар баары эле кыргыздар ошол кинодо көрсөткөндө жолук салынган, неме баласы каз болуп калган же күйөөсү жок, үйдө отурат, дайыма ыйлайт, ошол үйдө эле кожойке болгон, ошондой эле образдар 99% ошондой образдар жаралат экен деп ушундай бир изилдөөлөрдү жүргүзүптүр да. Аны көрүп алып биз ошол кинофорумдун, экинчи кинофорумдун алкагында презентация жасашкан. Ошондо баардык ошо киночулар таң калып, мен деле кунт коюп угуп таң калганбыз да. Чын эле сиз айтсаңыз, азыр биз ага көңүл бурбайт экенбиз да. Сөзсүз көңүл буруш керек экен. Же неме азыр деле бир проекттерди окуйм да, анан кичине жардам берип же редактура кылып, анан эркектер жазган айым персонаждар болсо, же тазик колунда, же болсо неме кийимдер, же идиш атат, ошо же ошо неме кухняда эле жүргөн, же ошол үйдөгү иштерди кылып аткандай болот. Эч кандай мындай билим алган, өсүп өнүккөн образдар жок, Азыраак, бирок азыр болсо көбөйөт го, бирок анда деле неме башка деле образдар азыр ошол неме жолук салынган, ыймандуу болгон немедей, ошондой деле бар да. Бул Голливудда кандай иштейт ошол система? Айымдар болгон. Эми Голливуд деген чоң нерсе да, аякта болсо дүйнөдөгү бүт жаратмандар барат, неме кино тартканы, алардын деле өзүнүн көз карашы неме киного тартышат. Аякта деле өзү проблема бар. Ал болсо ошол аялдар болсо канча жакында эле канча 18 эле пайыз кинону тартышкан дейт. Анан неме канча адам неме за камерой да иштешет. Ал деле неме аз, бирок жыл сайын ошол көбөйтөбүз деп аракет кылышат го, бирок ал деле чоң иш да. Ошону болсо ошол сценарий жазганда көп нерсени оңдой деп айта албайм, бирок принять во внимание. Ошону кабыл алып, бүт баарын көргөнүңдү ошол сценарийге редакция жасаганда. Да, же башка ошол үндөрдү угуп, кандай болуш керек деген нерселер болуш керек. Ооба, туура. Бизде деле кыргыз киносунда деле өзүңүз көрүп жаткандай айымдар аз, бирок бар да. Анан ошол сценарий жазган айымдар деле аз эле да. Сиздин дагы ошол жакта билим алып, ошол жерде жашап жатып, Лос-Анджелесте бул жактагы биздин кыргызстандыктар менен түз байланышта болгонуңуз дагы кубандырат. Бирге иштешип аткандарыңыз, азыр ошол сиздин иштеген фильмографияларыңызды карап чыкканымда, ошол подкастка даярданып атканда, Руслан Акун менен көп фильмдерди бирге жараттырсыңар. Анан ошондой эле дагы бир фильмди айткым келет. Эми биз бардыгыбыз билебиз, Айсултан Сейитбеков деген Сейитов да, Сейитбеков деп кыргыз кылып койдум. Айсултан Сейитов ошол казакстандык режиссер, Каш деген тасмасы менен азыр ошол дүйнө жүзүндө болгон фестивалдарга катышып, ийгиликтерге жетишип атат. Жакында эле Караш деген мындай форум болду, Бишкек шаарында лаборатория. Анан ошонун алкагында ошол Айсултан мырзанын тасмасын көрсөтүштү. Анан таң калыштуусу, ошол билеттер сатылды, 1,5 миң сом экен да. Мен да кирип карасам,
элдин баары сатып алып 2 күндүн ичинде эле билет калбай калыптыр да. Ошол Алатоонун эң чоң залындачы. Бул деген ошол Айсултандын чыгармачылыгын жакшы көргөндөр көп экен. Анан ошол Айсултан менен дагы кантип иштешип калдыңар эле? Силерди көрсө кандай, кайсыл ролдо иштештиңиз? Сценарий жагынан жардам бердиңизби? Кандай иштешүү болду? Айсултан ошо 2020 пандемия учурунда ошол мен болсо Лос-Анджелестемен, ошо кино мектепти бүтүрүп аткам. Ошондо жазып калды. Анан телеграмга ал болсо ошол убагында көргөм да, неме жакында эле ошол мен телеграм каналыма жазылыптыр. Анан кийин жазып калды. Ошол мен болсо сүйлөшпөйлүбү депчи, анан неме чалышып сүйлөшкөнбүз. Ошол мен болсо азыр Казакстан, пандемия учурунда Казакстанда болуп калды. Анан ошол азыр болсо киного даярданып атам, кино тарткым келип атат. Ошол казактарда болсо ошол окуялар болсо ашарлышык дейт экен го, ашаршылык. Ошол боюнча кино тартайын деп атам, хоррор болот. Ошол неме сен боюнча ошо көп нерсени уккам, кошо иштешпейлиби, мен да бир сценаристим бар деп айткан. Ал сценаристи ал дагы Лос-Анджелесте болчу. Анан ошол менен иштешип баштаганбыз. Бирок мен эң башында жардам берип ошол окуяны түзгөнүчү. Анан кийин сценарий жазылгандан кийин анан мен болсо неме окууну бүтүрүшүм керек эле, пич кылып, ошого даярданып, ошого мен кеткем. Анан убагытым болбой калган. Анан кийин бирок алар сценарий жазгандан кийин кайра иштешип баштаганбыз. Ошондо редактура кылып ошол жардам бергем да, ошол мененчи. Өзү мен болсо неме структураны аябай жакшы көрөм. Анан ошо структура боюнча мынандай кылыш керек, мында поворот ушундай болуш керек деп ошондой нерселерди менен жардам берген. Бирок ошол убакта дагы ошол персонаждын аркалары боюнча жардам берип, ошол канча жарым жылдан ашык иштегенбиз го. Ошол съемкага кетпейинче, ал болсо съемканы качан марттарда баштардыбы. Ошого чейин ошо сценаристи менен күнүгө чалышып, сүйлөшүп иштегенбиз. Редакциялап сизге кызыктуу болду? Аябай. Анан өзү ошо айткандай эле башка адамдар менен өзү неме кино болсо, кинону өзүң жаратпайсың да. Кинону толтура адамдын жардамы менен кыласың. Алардын деле вклад, алардын да салымы көп да. Ошол анан ошого мага аябай кызыктуу да. Ошол анан сценарийлерди бирөө менен сүйлөшүп, жазышып, мага дагы ал аябай кызыктуу нерсе. Бири-бириңерди уга билген дагы жакшы. Кээде болобу учурлар мындай иштеше албай кеткен көп киши болуп бирге сценарий жазып атканда? Мындай түшүнбөстүктөр болупчу? Болот, бирок сен деле түшүнөсүң да. Ал болсо алар деле өзүнүн видениясы бар да. Анан сеники деле бар. Анан бүт баары эле ошол кино жакшы болсун деп аракет кылышат. Ошон үчүн ошондой нерселер, конфликттер деле болот. Бирок нормалдуу нерсе бул, ошо, да. Анан өзүңүз айтып кеттиңиз, телеграм каналыңыз боюнча ошол сиз жөнүндө ошол Александр Роднянский деген атактуу продюсер бар. Ошол көбүнчөсү тиги Звягинцевдин фильмдеринде продюсерлик кылган. Ал киши сиз жөнүндө чыгарып жазган. Ошондо бул 2 жылбы, 3 жыл мурун болуп калды, качан? Пандемия учурунда болчу. Пандемия учурунда мен ал кишинин катталуучусумун. Анан ошол дайыма окуп, Инстаграмдан окучумун. Анан сиз жөнүндө атайын пост кылып, өзүнүн тарыхчасында жазып чыкканда, Гүлжан Токтогул атайын ушундай бир телеграмда өзүнүн каналы бар, кызыктуу, Голливудда кайсыл жерде болбосун болгон тасмалар жөнүндө өз ой пикирин жазат депчи.
анан ошондон кийин вау деп мен дагы издеп баштаганмын сизди Гүлжан Токтогул деп издеп, анан ошондон кийин мен дагы телеграм каналыңызга жазылганмын да. Анан чынында эле телеграм каналыңызда абдан керектүү ошол киночу болобу же ошол киного кызыккан адамдар үчүн дагы керектүү маалыматтарды бересиз. Мисалы үчүн азыр могу Алтын глобус, Эммада бүт ошолор жөнүндө жазып чыгасыз да. Ошол телеграм каналыңыздын 7000ден ашык катталуучусу бар экен. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Анткени абдан кызыктуу, мындай кандай десем, көп телеграм каналдарга жазылганыңда дагы узун кылып жазышат да, кээде жарымына чейин окуп, аягына чейин чыккың келбей таштап саласың да. А сиз болсо кыска нуска, бирок жеткиликтүү кылып жазып, биз дайыма артта калбайбыз да. Эмне болуп атат, Голливудда эмне болуп атат, Европада эмне болуп атат депчи. Өзү мен телеграм каналды жөн эле ачкам. Мен болсо кино көп көргөн үчүн же кинодо иштеген үчүн бүт досторум эле эмне көрүшүм керек, что посоветуешь, кайсы сериалды көрүшүм керек, эмне болуп атат деген үчүн мен болсо ачкам. Неме ошо бүт баарына эле линкти берип коюп, ошол жака барып өзүңөр карап алгыла. Бүт баарыңарга неме персональный рекомендация бергени тажадым депчи. Бирок анан кийин окуп баштаганда, Лос-Анджелеске көчкөндө мен аны өзүм кандай бир күндөлүктөй алып бардым. Күнүгө ошол мына адам келди, мына адам менен жолуктум, мына там Пон Жун Хо келди, Аарон Соркин келди, же Стивен Спилберг келди деп ошолордун ошо встречалар жөнүндө жазып баштагам. Анан ошол убагында башка телеграм каналым чоңоюп баштады. Анан 1000 адам болуп, 2000 адам болуп, ошо азыр болсо 7000ден ашты. Өзүмө кызыктуу эле нерсе болду да. Ошондой чоң продюсерлер жазылып, окуп, бирок мен түшүнөм, алар болсо, мен болсо Лос-Анджелесте болгон үчүн кызыктуу болчумун. Анан кийин мен AFI-да окуган үчүн дагы аябай кызыгышты да. Анан бирок ошол телеграм канал мага бир кандай нетворкинг жердей болду да. Мен болсо ошол көп эле адамга жазып эле там продюсерлерге же режиссерлорго неме там жолукпайлыбы, сүйлөшпөйлүбү дегенде, мен телеграм каналыңды окуйм же билем же уккам деген нерселер болот. Билбейм, ошо өзүм элестеткен эмесмин ушундай бир кандай чоң нерсе болот мага депчи. Бирок ошол телеграм канал деле мага канча көп эле ишти берди. Тааныла баштадыңыз да. Ошо. Ошол үчүн да мага бир кандай азыр болсо бүт баары эле персональный брендинг деп эле айтып атышат го. Ошол меники телеграм канал. Мен болсо тиктокту алып бара албайм, инстаграмды алып бара албайм. Анан бирок жазам. Ошон үчүн мага ошол мага чоң жардам болду. Ошол Александр Роднянский баягы чыгаргандан кийин көпчүлүгү жаза башташтыбы сизге? Толтур адам. Мен болсо, ал болсо мен ошо ойгонгондо немени WhatsApp, анан кийин Instagram, анан Telegram ачсам, толтур адам. Ты видела, что про тебя Роднянский написал? Сен көрдүңбү, Роднянский сен жөнүндө жазды деп толтур адам жазган мага. Анан кийин ошондон кийин дагы неме ошол көбөйүп баштады да, Telegramчы. Анан өзү интересно было. Кандай сезимдер болду сизде? Өзү аябай анда канча 4 жыл мурун да почти жазды го. 4 жыл.
билбейм неме кызыктай эле болгон анан неме эртең менен караганда эле түшүнбөйсүң го сен уктап атасыңбы же түш көрүп атасыңбы же эмне депчи бирок аябай кубанычтуу болгом ошондой адамдар окуп жазып рекомендация кылган үчүнчү. Демек ошол телеграм каналыңызды дагы азыр айтып атпайсызбы, ачкандан кийин көп мындай сунуштар да келе баштады. Ошо Айсултан деле ошол телеграм канал аркылуу балким сиздин жазгандарыңызды окуп жүрүп сизди тапса керек, Ошондой эле болгон. Себеби мен жөн эле ошол там кино көрдүм же бул жылдызды көрдүм деп жазбай, мен аякта анализ кылып, кичине өзүмдүн ой пикиримди, анан кандай окуяларды жакшы көрөм, ошондой жазып баштаган үчүн ошол башкалар деле бул менен иштешсе болот экен, жазганы билет экен деп деле айтышат болуш керек. Жакшы. Ошо биз дагы аябай кубанып сүйүнгөнмүн. Мен ошондой сиздин баракчаңызга жазылып, азыркыга чейин окуп, бир нерседен артта калганда окуп, сериалдарды сунуштайсыңар. Кайсыл сериалдар азыр чынында окуясын жазып, анан актерлор жөнүндө да жазасыңар. Бул дагы аябай сүйүндүрөт. Дагы ошол кино тууралуу кандайдыр бир мындай передачалар болсо, ошолорду дагы сунуштап жазасыңар да. Ошон үчүн бул абдан керектүү. Анан Гүлжан Токтогулдун телеграм каналына жазылгыла. Сунуштайт элем ошо кино кызыккан адамдар. Орус тилинде, бирок буюрса балким ким билет, бара-бара кийин кыргыз тилинде дагы жазып баштайсыңыздар. Анан кантип окууга өтүп калдыңыз ошол Америкада? Ошол дагы азыр бизди көрүп аткан, угуп аткандарга кызыктуу болуш керек да. Анткени баары эле көбүнчөсү ошол Америкага барып окугусу келет, билим алгысы келет, Американы көргүсү келет. Мен деле ошол Америкага барам деп ойлогон эмесмин. Ошон үчүн мен Москвага барып, Московская школа кинодо окугам 2 жыл. Анан кийин ошон по случайности дегендей ошол Америкага барып калдым. Анан кийин байкем иштеп аткан үчүн ошол тез каттап, анан кийин ошол бир жолу барганда Нью-Йорк болчу, күзүндө, сентябрь убагында ошол Upper West Side'да эжем экөөбүз ошо жүргөнбүз аралапчы. Анан кийин неме Вам письмо деген кино бар го, Том Хэнкс анан Мэг Райан. Аябай ошол кинону жакшы көрөм. Ошол кинонун кайсы жерлерде тарткан локацияларды табып, эжем экөөбүз жүргөнбүз да. Биякта булар кофе ичкен, биякта Starbucks'та алышкан, биякта бул жакта хот-дог жешкен, бул жакта бул паркта жүрүшкөн депчи. Анан ошолорду аралап, анан ошондо мен болсо ал Салам Нью-Йоркту жазгандан кийин мен Нью-Йоркко баргам. Анан кийин барганда Нью-Йоркто жашагым келет деп ойлонуп баштагам. Анан кийин ошол убакта ошол окуу кино, Америкалык кино мектепте окуу андай деле алыс сезилген жок да. Анан кийин ошол убакта Руслан окуган Лос-Анджелесте, анан кийин Элнур Осмоналиева Нью-Йоркский университетте окуп баштаган. Анан кийин мен деле ошол окугум келет деп ойлоп Нью-Йоркко тапшырам деп неметкем. Анан бир жылдан кийин ошол даярданып баштагам да. Бирок сентябрдын акыры болчу. Үлгүргөн эмесмин ошол жылы. Себеби аякта дедлайн көбүнчө ноябрь-декабрь. Ошол чоң жакшы университеттердечи. Анан мен
The Hollywood Reporter деген журналды алып, анан алар болсо жыл сайын 25 эң мыкты америкалык киномектептер деп рейтинг кылышат. Анан мен ошолорду алып бир-бирден бүт университеттерди карап баштагам да. Анан 5 университетти тандагам. Анан мен деле өзүмдү аяйм да кичине. Мен болсо бир көп университеттер болсо GRE деген тестти сурашат. Аякта математика, мен математиканы жаман билем, аны тапшырбайм дедим. Анан болсо кээ бир университеттер болсо толук метраждуу сценарий сурашкан. Мен болсо толук метраждуу 90 баракты жазып отурамбы деп жазган эмесмин. Анан ошентип 5 университетти тандагам. Анан ошол үчөөнү өттүм. И үчөөнө тең стипендия беришкен. Анан эң акырында ошол AFI-ды тандагам, себеби ал убагында эң канча ал мен тапшырганда ал болсо 4-чү орунда болчу. Анан алар көп деле scholarship берген эмес, бирок Лос-Анджелес, анан кийин ошол эң топ болчу да, магачы ошону тандагам. Ошо. Окуу кандай өттү? Ошол университетте мындай көп кишилер менен тааныштыңыз, кызыктуу, башка чет жактан дагы келгендер көп болсо керек бирге. Бизде эң сонун эмне ал киномектеп да, ал болсо магистратура эле берет. 6 кесип боюнча, ошол сценаристика, продюсер, режиссер, продакшн дизайнер, монтажер, анан кийин оператор. Ошо и ошончон жыл сайын 140 адам алат. Ар бир кесипте ошол 28, анан 2 кесип болсо 14төн. Анан эң башында кыйналдым. Өзү сценарийлерди жазганда англис тилинде болуп, эң 3-4 ай эң башында эле. Анан биринчи жолу өзүм алыста болуп, аябай эле Москвага кеткенде эми бир эле самолет, бир эле рейс, анан кийин сен Бишкектесиң 4-5 саат. Лос-Анджелестен болсо бул бияка чейин бул 24 саат, 25 саат. Анан ошондой деле аябай алыс сезилген өзү. Анан тааныш досторум деле аякта көп эмес эле учурунда. Анан убагында анан кичине кызыктай эле болгом. Мен болсо өзү толкунданып, анан болсо мен үй бүлөмдө эң кичинекейим да, анан болсо аябай эрке болуп, ошого кызык болгон, бирок кыйналып эң башында неметкем, бирок анан кийин өзү иштеп, окуп, башкалар менен аралашып, башкача сезет экенсиң да. Анан досторуңду тапканда башкача болот. Чоң шаарда эле кичине башкача сезилет экен. Ошол негизи буга чейин дагы сиз айтып атпайсыңарбы, Москвада дагы билим алдыңар да, ошол мындай экөөнүн системасы эки бөлөк да, Америкада турабы. Ошол окуп жаткандагы система дагы сизге жактыбы? Көбүнчөсү мындай практикада көп болсо керек, сценарийлерди алып келип, бири-бириңер менен окуп, бөлүшкөн, сонун процесс болуш керек. Өзү да башкача болгон мага. Америкада окуганда анда биз ошол режиссерлор менен, операторлор менен, ошо башка факультеттерде окуган балдар менен көп иштешкенбиз. Ошол биз биринчи жылдын ичинде 4 кыска метраждуу фильмдерди тартканбыз. Ал деле ошол бүт процесстерден өтүпчү, сценарий жазуу,
идея тандоо, анан идея сценарий жазуу, препродакшн, продакшн, анан кийин постпродакшн, анан ал кинону бүт класстын астында көрсөтүп, алар болсо критикалап, анан сен болсо немеде сценада отурасың, бирок эч нерсе дей албайсың. Ал деле ошондой кызыктай болгон, бирок аябай керек нерсе экен. Ошол бүт этаптарды өтүп, анан кийин киноңду ошол башкаларга көрсөтүүчү. Ошондо эле анан өсөсүң, башкалардын ой пикирин угуп, фидбек алып, өзүңдү гениальный деп эле сезесиң да, бирок анан кийин башкалар көргөндө биякта туура эмес, биякта көбүрөөк кылышыңар керек, бул болсо сцена керек эмес, бул персонаж эмне кылып атат деп эле ошондой суроолор же ой пикирин, сунуштарды угуп, анан туура эле деп эң башында андай дебейсиң. Силер бүт барыңар жиндисиңер. Мен билем кандай кылышым керек деп айтасың, бирок бара ошону түшүнөт экенсиң, алар деле жакшы кино көргөнү келишет да. Анан жөн эле чукушпайт да. Ооба. Негизи критикага түз карайт экенсиз да, Көндүм. Эми Оскар алган адамдар же Эми алган адамдар сага жардам берем дегенде кичине угуп коюш керек да кээдечи. Анан кийин ошондо анан кичине эгоң түшүп, кичине неметип, басылып, анан кийин башка адамдарды дагы угуп баштайсың. Анан түшүнөсүң да, алар деле башка досторуң же башка сценаристтер, режиссерлор, алар деле жакшы кино кылам деп максаттанып иштешет. Анан алар деле дүйнөдө көбүрөөк жакшы тасмалар болсун деп. Жакшы окуялар тартылса деп. Анан ошол сиз окуп жатканда белгилүү, ошо азыр айтып кетпедиңерби, атактуу инсандар сабак беришсе керек. Бул дагы өзүнчө толкундансаңар керек, бул Оскар сыйлыгын алган келип бүгүн силерге сабак өтүп кетет, же ошол өзүңөр айткандай ошо ар кандай бир премияларда мындай атактуу болгон адамдар келгенде кандай болду? Билебиз, алар деле жөнөкөй эле адамдар, бирок ошондой адамдардан ошол алардын мастер классын угуу дагы бул абдан жакшы болсо керек. Аябай сонун болгон. Анан жөн эле алардын киносунда өскөнсүң да, анан ошон үчүн аябай толкунданат экенсиң. Мен эң жакшы көргөн сценарист Аарон Соркин. Анан ал болсо келгенде биз пандемия учурунда болуп калганбыз. Анан пандемия учурунда биз бүт мастер-класстарды Zoom'га өткөргөнбүз. Ошон үчүн мынандай көрө алган жокмун, бирок мынандай эле Понжинхону көргөм. Ал болсо убагында паразиты деген тасманы ошо Лос-Анджелеске алып келгенде, ал болсо канча жарым жыл жашады го Лос-Анджелестечи. Оскарды алгандан кийин үйгө кетти. Оскарга чейин калып калды. Ошо да. Анан ошону мындай эле көргөм. Жакын эле, анан сонун ошондой адамдарды көрүп, сүйлөшүп, алар болсо ошол тажрыйбасы дейчү. В общем, опыт свой рассказывать про опыт. Тажрыйбасын айтып беришет. Ошондой анан бөлүшөт көп нерселери менен, лайфхактары менен, өзүнүн кандай кыйналып эң башында бир нерселерди башташканы, бирок иштеп өскөндө анан
ачык да көбүчө алар болсо мен мынага өзүм жеткем ошон үчүн мен эч кимге айтпайм деп неметишпейт да анан мен ушуга жеттим ошон үчүн мен силер менен бөлүшөм деп аябай ачык болгону дагы сүйүндүрөт. да. Негизи ачык бөлүшүп айткан жакшы да өзүнүн тажрыйбасы менен туурабы. Ошол айтып атпайсыңарбы азыр ушундай атактуу адамдар да келген деп. Анан акыркы жылдары ошол Азиядан чыккан режиссерлор, актрисалар Оскарларды алып атат да. Бул дагы аябай бизди сүйүндүрүп, анан биз дагы демек аз калды. Биз дагы Оскарга жетебиз деген бир кандайдыр бир мындай аз эле калды деп өзүңдө үмүт бар болот экен да. Анан ошол сиздин көз караш кандай? Деги эле биздин ушул Азия чөлкөмүндө мындай Голливудта, ошол Америка жакта биз жөнүндө мындай сүйлөшүүлөр барбы, мындай билишеби дегендей чоң ийгиликтерге жетише алабызбы? Эми чынын айтайын, мен Лос-Анджелеске барганда көбүнө мен биринчи кыргызмын да. Анан өзү аз эле кичинекей эле калкпыз. Анан Америкада эле биз азбыз. Бар болсок ал Чикаго, Филадельфияда, Лос-Анджелесте аз эле. Мен уккандай 200-300 адамдай эле же үй бүлө. Бирок ал деле келтейген Лос-Анджелесте канча 15-20 миллион адам, кинодо андан деле аз. Бирок азыр эмнеси жакшы, Голливудда азыр башка өлкөлөргө, башка культураларга, башка окуяларга азыр аябай ачык. Мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк бар. Түзүп берет, Себеби азыр болсо Netflix бар, башка Disney платформалар көбөйүп атат. Анан кийин алар деле бир кандай жаңы нерселерди, жаңы культураларды ачканы келишет. Демек биз деле аракет кылып сунуштасак болот туурабы? Ошол эле Netflixке дагы проектилерибизди бергибиз келет. Ошол көп платформаларга дагы кинолорубуз кирип калса дагы ошондо дагы мындай Кыргызстан, бул Азия чөлкөмүнөн деп кичине атыбыз чыгып калат да, билип калышат. Да. Бирок неме кылганда азыр ошол жанрлар чоң болуп атпайбы? Эми ошол эле Айсултандын тасмасы, ал болсо хоррор бой тартылган. Ошон үчүн ал деле бир универсалдуу жанр да, хоррор. Бүт баары эле түшүнөт аны. Анан элементтер бар хоррордун, анан ошон үчүн элдер кызыгат да. Ошон үчүн жанр кылыш керек, ошондо элдер каякта болобу, Голливуд болобу, же Сеул болобу, же Париж болобу, ошол жакта көрүшөт да элдер. Бирок азыр болсо окуяң жакшы болсо, киноң жакшы болсо, бүт жерде эле көрүшөт го. Бирок өзү чоң культурадан келсең, сага оңоюраак да. Азыр болсо эми азиат дейбиз, бирок кайсы азиаттар азыр дүңгүрөп атышат. Алар Корея, ал чоң калк, кытайлыктар, ал келтейген, Япония, ошол Жапон, ошолор болсо чоң калктар да, ошон үчүн дүңгүрөп атышат. Биз болсо биз кичинекейбиз, ошон үчүн бирок бизде потенциал бар деймин го. Ошон үчүн деле мен ошондой эле кыялым, максатым бар. Ошондой көрөбүз го, иштеш керек. Кызыктуу нерселерди жазыш керек, кызыктуу нерселерди тартыш керек. Сиз Америка Кошмо Штатынын мурунку президенти Барак Обама менен жолуктупсуз. Бул дагы кызыктуу да. Ошону айтып берсеңиз жакшылап деп. Убагында менин байкем Кыдыр Токтогулов, ал
Кыргыз Республикасынын элчиси болгон Америка Кошмо Штаттары жана Канадада. Анын убагында ал бойдок болчу. Анын бирок ами ошол церемония верительная грамот дейт. Ошол баягы жаңы элчи кирип ошол документтерди бергенде анан ошондо бүт элчилерди топтошот да, анан оптом киргизишет бир-бирден. Анан бизде болсо церемония кичине башкача. Бизде болсо элчилер өздөрү эле келишет. Анан бир чоң залда өткөрүшөт. Ал болсо ошол Орусияда дагы ошондой өткөрүшөт, анан башка европалык өлкөлөрдө. Америкада болсо бүт баары ошол Ак үйдө өтөт, анан ошо овальный кабинетте. Анан аякта кичинекей болгон үчүн алар болсо үй бүлөңдү да эле алып келсең болот дешкен. Анан ошондо байкем болсо анда мама менен папамды алып барам деген. Анан болсо бирок мен иштеп атсам, мама менен папам англис тилин билбешсе, кантип шаарда жүрүшөт, же эмне кылышат деп эле үйдө эле мени күтө беришет деп эжемди кошот. Анан болсо мен убагында Москвада окугам. Анан болсо эми Нуржанды кошсом, Гүлжанды кошпосом бул дагы келет. Мен болсо убагында мени алар болсо мен лагерде болгондо Сары Челекке өздөрү кетип калышканда дагы эле эстеп жүрөм. Мени калтырып өздөрү Сары Челекке барышкан депчи. Мен дагы эле эс алып, мен канча 7 жашта болчумун. Дагы эле Сары Челекке бара элекмин. Эми Сары Челекке ушул подкасттан кийин алып барышты. Анан ошо ал болсо Сары Челекти унута элек, бул болсо Ак үйгө бардык деп кечирбейт го деп, анан ошол бүт үй бүлөнү кошкон. Барак Обамага барсын деп Сары Челек кое турсун бул жерде. Анан ошентип барып калганбыз. Өзү ошол кызыктай эле болгон. Ошо же түш көрүп атасыңбы, же эмне эле болуп атат деп эле, же кино көрүп атасыңбы деп эле сезим болгон. Бирок аябай ошол канча болду? 9 жыл өтүп кетиптир. Бирок ошол аябай маанилүү күн болгон биздин үй бүлөбүзгө. Сүрөт эле канча биз мамам болсо ошол илген Үйгө илип койгон. Төрүгө илип койгонбу? Кандай кызыктуу өткөнбү мындай жолугушуу? Да, эң башында ошол аябай эле церемония укмуштай өтөт экен. Ошол көздөптөн ошол машиналарды жөнөтүшөт экен элчиликке. Анан биз болсо ошол 2 машинага бөлүнүп барганбыз. Ошо кетип атканда Ак үйдүн дарбазасына киргенде ошол почетный караул турат экен. Ал убагында февраль болчу. 20 февральбы, же канчанчы? 23 февраль болчу. -20. Аякта болсо суук экен. Суук аябай. Аякта болсо -20, -30дай сезилет да. Анан ошо кулактарын көрүп аябай эле кыжалат болгом алардын кулактарыначы. Бирок ошол киргенде бүт элчилерди анан алардын үй бүлөлөрүн кошо кармашат экен. Ошол бир залдачы, Рузвельт залында. Башка элчилерди көрүп, алар менен дагы үй бүлөлөрү менен сүйлөшүп, анан ошол бир-бирден киргизип баштайт экен. Анан кирип ошол биринчи байкем барып учурашып сүйлөштү. Анан кийин бизди тааныштырып, ошол колун кармадып, анан кичине неметип сүйлөп, анан кийин сүрөткө түштүңөр бирге. Түшөбүз дейт. Анан болсо
ошол Обама убагында өзү айтат экен да. Ал болсо айтат, элчи бул жака турат, бул эжеси бияка турат, ата энелери бияка деп өзү эле бүт баарын тургузуп коет экен да. Анан ошо мен болсо неме ошол байкем болсо бир тарабынан, мен экинчи тарабынан болуп калдым. Ошон үчүн неме убагында болсо кээде неме эми көрсөткүм керек да, неме Инстаграмга чыгаргандачы. Кичине мактанып Мактанып, ал деле бар да бизде. Анан болсо неме меники болсо антип бөлүп коем, мен менен Обаманы. экөөбүз эле эстеп калгандарын алсак. Жок да. Убагында папам болсо аябай күлгөн. Биз деле ал сүрөттө болчу элекпи, сен болсо өзүң эле баргандай. Кесип койдуңар Ошо. Сценарист өзүнүн акырын алып кесип койтур да. Сонун өзү неме да, ошо ал деле редактурада. Ооба, Режиссура. ошо редактор болуптур да. Ошол 2023-жылы чыкты, Барби деген фильм. Абдан ошол кассанын баарын дүйнө жүзүнөн эң көп касса топтогон фильм деп атат. Ал фильмди айым режиссер тарткан. Ушул жөнүндө дагы айтып берсеңиз, демек айымдар дагы ошол массага ылайыктуу коммерциялык фильмдерди тарта алат экен да. Көбүнчөсү эми биз Оскар алган айымды тааныйбыз, Оскар алган айымдар. Алардын тасмалары мындай көбүрөөк автордук, балким кээ бирки жөнөкөй адамдарга түшүнүксүз болушу мүмкүн болгон фильмдерди да тарткан режиссер айымдар бар да. Анан мындай коммерциялык фильмдерди тарткан айымдар жок эсе деп айтып жүрүшөт да. Бирок бул Барби фильми далилдеди да. Айымдар дагы ушундай бийикке чокууга чыгып атат. Азыр Барби фильми дагы эле көрсөтүлүп атат кинотеатрларда. Канча миллиардтан ашты. Өзү эң башында ошол бир досум менен сүйлөшүп атканда ал ишенген эмес да. Ал тасмагачы, анан ошол убагында бир күндө Оппенгеймер Кристофер Ноландын, анан Барби ошо Грета Гервигтен чыгып атканда биз болсо ошол мелдешкенбиз. Кайсы тасма көбүрөөк касса алат депчи. Мен Барби дегем, ал болсо Барбиге ишенбейм. Ал аз эле алат, Оппенгеймер деп неметкенбиз. Ал болсо мага 2 билет утулду. Киного Лос-Анджелесте ал аябай кымбат нерсе. Киного барбы? Да. Ошо, бирок ал эң сонун маалымат дейм ошол айымдарга, себеби ал эми Грета Гервиг болсо өзү мурун деле Оскарга номинация алып уткан да убагында. Же уткан эмеспи, эсимде жок. Номинация точно алган. Номинация болгон. Да, ошо сценарий үчүн. Анан ал азыр болсо ошол миллиард Барби уткандан кийин ал болсо сиквел тартат болуш керек. Ал деле канча миллиард алат, ким билет. Анан башка проекттерди кылса, ал болсо азыр кандай проект кылса ошондой кыла берет да. Анан эч ким болсо каалагандай, эч ким айтпайт, сен андай кыла албайсың, сен андай кыла албайсың депчи. Анткени ал көрсөттү. Кыла алат. Жасай алат. Анан башка айымдарга деле ал жол ачып берди деп ойлойм. Ошондой эле болсун, себеби кандай неме көп айымдар иштесе, кино тартса, ошондой башка окуялар, башка ошол айым персонаждарды көрмөкпүз да. Ал эми ушул Кыргызстанга келсек, Кыргызстандагы азыркы учурдагы кинодогу аба ырайы деп коебузбу же кандай, мындай айым режиссерлордун кинолорун көрдүңүз беле? Азыр эми келип сиз жакында эле келип азыр кайра кетем деп атасыз, кандай болуп атат сизде бул жерде азыр? Кинолорго барып атканыңызды көрүп калам, премьераларда, бул дагы сүйүндүрөт. Ошо акыркы канча мен Кыргызстандан чыккан
3 тасманы көрүпмүн. Ошо мен деле премьерага көп чакырышпайт. Же унутуп калышты, же билбейм, же того түшпайт. Анан ошол мен качан Лос-Анджелесте болгондо мен Нуржамал Карамолдоеванын даректүү тасмасын көргөм. Султан Усабалиев менен тарткан. Кто следующий деген. Да, ошону көргөм. Анан кийин бул жака келгенде Дельмира Телебергендин Белек деген тасмасын көргөм. Анан кийин Регина Суранованын Апам кайра студент деген киносуна баргам. Ошол эле үч акыркы кыргыз тасмалар ошол бүт баары эле айымдар тарткан болуп атат. Мен выборкам кызыктай эле өзүнчө, бирок жакшы да, ошондой кинону тартып аткандар. Дельмира Телебергендики ал болсо фестивалдардагы болгон тасма, Регинаныкы болсо ал кинотеатрларга чыккан. Нуржамалдыкы ал болсо бир маанилүү темага, ошо кыз ала качуу жөнүндө. Көбүнчө азыр болсо ошол айымдар тарткан кино. Анан мен ошол келгенде убагында, ошо карашылып убагында Динара Асанованын Пацаны деген киносун биринчи жолу көргөм. Ал болсо канча 40 жыл болду. 40 жыл болду. Жылдан ашты го дейм. Ошол деле, бирок мен биринчи көргөм. Анан ал деле кыргыз эле айымда. Ошол көрүп алып кандай сизде мындай сезимдер жаралды? Мындай подкастка чейин да экөөбүз жолугуп сүйлөшкөндө ошону айтып аттыңыз эле да, мен өзүм үчүн дагы Динара Асанованы ачтым депчи. Ошо мен убагында бир эле дипломдук тасмасын көргөм, ошо Рудольфио дегенчи. Сонун тасма. Аябай. Анан кийин бирок башка тасмаларга анча кызыккан эмесмин. Анан ошо сонун болгон. Мен болсо ошол кинону чоң экранда көргөнүмчү. Көргөндө бир кандай ичим атышты, ошол ачты да. Себеби убагында ошол режиссер Кыргызстанда иштегенде, кыргыз фильмде иштегенде, кыргыз кинобуз башкача болмок окшойт депчи. Анын өмүр баянын окуп неметкендей, ошол байкуш болсо канча 10 чакты кино тартыптыр, бирок бирөөнү дагы Кыргызстанда тартпаптыр. Бүт баарын ошо Орусияда, убагында Москва же Питерде тартып, анан биякта эч ким колдобой, биякта болсо ошол 3 эле режиссер тартып жүргөн, же ошол Орусиядан келген режиссерлор тартышкан, Кончаловский менен Поплавская. Биздин эле режиссерго айым болгон үчүн мүмкүнчүлүк берген эмес да. Ошол деле аябай өкүнүчтүү болду. Эми биз болсо кыргыз кетчүдө деп эле жакшы көрөбүз, ошону айтканычы, бирок кыргыз кетчүдө ал болсо Айтматовдун эле чыгармачылыгы менен эле чектелип калат. Ошо да. Динара Асанова болсо өзүнүн оригиналдуу сценарийлерди жазып, башка кино башка болмок да. Мен билбейм, жакшы болот беле, жаман болот беле, бирок башка болмок да. Кичине мүмкүн анан кийин аялдарга деле башка мүмкүнчүлүк болмок ошол кинодочу. Ошо азыр сиз айтып атсаңыз дагы ойлонуп кеттим. Анткени бирок ошол Динара Асанова деле бир эрдик кылыптыр, кетип калганы дагычы. Кетип калып, чыгармачылыгын таштабай, ал түшүнгөн, бул жакта мени колдобойт, бирок мен колдой турган адамдар бар деп
ошол Орусияга кетип калып, ошол жерден фильмдерин тартып бизге калтырып кетти да. Ошого дагы рахмат айтабыз. Эми азыр бар биздин ошол бизге жакшы тасмаларын таштап кеткен айымдарыбыз бар, бирок аз да. Аз мындай 3-4төн эле айта алабыз да. Тоготкон эмес да. Анан мен деле эмес, сиз деле аны билесиңер. Эң башында эч ким тоготпойт. Биринчи анан жаш дейт, анан болсо сен аялсың дейт, анан кийин неме көп табышат да, эмне үчүн сени колдобош керек. Бирок алар деле туура нерсе кылышты. Сени тоготпогондо сен болсо ошол барып дипломдорду аласың да. Анан окуп, анан болсо салмагыңа ошону неметип, мына мен дипломду олдум. Ошол кичине мен билем дегенсипчи. Анан тоготкондор тоготот, тоготпогондор деле тоготпойт. Бирок өзү орустарда бар го, вот нет пророка в своем отечестве депчи. Ошол Динара Асанова менен ошол азыр Фатима Мамыралиева жөнүндө айтып атасыңар, ошондой эле болгон да. Бирок мен деле ошол туура эле дейм. Ал болсо неме Кыргызстанда эми мүмкүнчүлүк бербесе, башка жерде көрүшөт, башка жерде баалашат. Эми бизде бирок кызык, ошол башка жерде баалашты, бирок баары бир бул жерде мүмкүнчүлүк бербегеничи. Көбүнчө бизде болсо бул жакта тоготпогондо башка жерге барасың, неме атыңды чыгарасың, анан кийин келип анан мени биякта неметишти, баалашты деп келесиң го, анан силер деле баалагыла депчи. Анан кызык ошондой болуп атыптыр. Туура деп ойлойсузбу? Вот билбейм өзү. Бирок неме өзү көп эле адамдар ошондой го. Неме башка жерге барып атын чыгарышып, анан кийин ошондо эле бизде кичине тоготуп баштайт. Ал эми туура же туура эмес билбейм, бирок ошондойбуз, ошондой калкпыз. Ошондойбуз, туура. Анткени ошол сен башка жактан байгелерди алып келгенден кийин, бул тиги фестивалдан байге алыптыр, демек жакшы эле окшойт киносу дегендей. Ага чейин ал киноңо да көңүл бурбайт, сага да көңүл бурбай турабы? Ошондой нерселер дагы болот да. Ооба, анан бизде дагы аябай көйгөйлөр көп, бирок жакшы. Акыркы жылдары ошол айымдар дагы чыгып атат, тасмаларын тартып атышат, коммерциялык жактан дагы өсүштөр бар да. Демек келечегибиз бар да. Анан сизде азыр ошол жумушуңуздун баары ошол Америкада кайра эле кетем деп атасыз. Сценарийге байланыштуу азыр проекттер менен иштешип атасызбы? Кандай проекттер менен иштешип атасыз? Мен азырынча ошо 2-3 проектим бар. Бирок көп деле, бирок бул жерде деле бар, Казакстанда деле бар, анан бир 2 эл аралык проекттер бар. Алар болсо азырынча көп деле айта албайм, себеби өзү кинону деле билесиңер го. Бир нерсени кылып баштаганда же неме кино ошо билбейсиң да, неме болобу же болбойбу. Анан болсо неме баары каражатка байланыштуу. Ошо. Анан көп этаптар бар. Анан ошол ар бир этапта кино мүмкүн болбой калат. Ошо, бирок проекттерим бар. Ошол азыр сценарийлерди жазып атам, сүйлөшүп атам, иштешип атам. Бирок мен деле кичине ойлонуп баштагам, мүмкүн мен деле өзүм бир режиссерго барып, ошол бир режиссура кичинекей болсо дагы кылып көрөйүн депчи. Неме толук метраждуу болбосо дагы балким кыска метраждууну баштап, режиссер катарыбы? Режиссер катары кичине караштырып көрөйүн депчи. Өзү айтышат го, сценарист болгондо, бирок сценарийлер менен, бирок тартып баштаганда
бир проектти тартсаң ошондо кичине башкача ойлоп каласың да сценарийлер жөнүндөчү. Анан ошол кичине күчтүүрөөк сценарист болом десе ошо мүмкүн неме караштырып көрүшүм керек ошол режиссуранычы. Сонун балким сизден күтөбүз. Жакында баштап калаттырсыз. Жардам керек болсо дагы кайрылгыла. Сөзсүз. Бири бирибизге жардам берели. Негизи ошол айымдар дагы бири бирибизди колдоп, жакшы сөзүбүздү аябай жардам берип турсак дагы бул дагы чоң салым да. Келечектеги ошо келе турган киного келип иштеген айымдарга дагы мындай оңоюраак болот да. Азыр мындай угуп сизди отурганда бат эле жетип алыптыр Голливудка чейин. Мындай оңой эле болуптур бардыгы деп ойлошу мүмкүн да көрүүчүлөрчү. Бирок кыйынчылыктар деле болду да, туурабы? Азыр угуп отурган, Москвага барып окуптур, анан Лос-Анджелесте болуп калыптыр. Ушундай адамдардан угуптур, ар кандай лекцияларды, мастер-класстарды деп. Бирок ошо кандай ошого жетиш үчүн дагы бир трансформация болушу мүмкүн. Сиздин ички дүйнөңүздө көп нерселер болду да, кыйынчылыктар. Эми немеде Инстаграмда көп нерсени көрсөтпөйсүң го, ошондой фильтрлер менен. Мен деле ошондой фильтрлер менен кичине айтып берип атам, бирок билбейм, бизде жакшы көрүшөт го айтканычы. Кино кыйноо. Эми киного барыш деле, киного жетиш деле кыйноо эле. Кино мектепке деле жетиш кыйноо. Ал деле өзүнчө бир жарым жылга ишке чыккандай эле сезесиң күнүгө. Англис тилин жаттап, тестке даярданып, документтерди, эсселерди жазып, сценарийлерди жазып. Бирок өзү кыялың болсо же максатың болсо ага деле жетет экенсиң. Бирок неме кызыксаң. Мен болсо өзү көп нерселерге кызыгып же жетпей неметип, анан мотивация жок болгондо эч нерсе деле кылбайсың да. Бирок жетем дегенде, мотивация болгондо акырын секин дегендей жетесиң да. Келечекте киночу болом деген жаштарга өзүңөрдүн мындай эмне деп айтасыңар эле, каалооңор бар эле деп сурайбыз да коноктордончу. Анан сиз дагы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө, угуучуларга ошол келечекте кино чөйрөсүндө иштейин дегендерге кандай кеңештерди айтып кетет элесиз? Өзү уникалдуу болгула, өзүңөрдүн окуяларыңарды айткыла, кызыктуу болгула. Билбейм кандай. Эксперимент жасагандан да коркпош керек экен негизи. Сиз менен азыр сүйлөшкөндө ошондой ой пайда болду да. Эксперимент жасагандан коркпош керек экен. Эми өзүң болушуң керек да. Себеби кинодо башка бирөө болом десең аябай кыйналып кетесиң. Маска кийип же бир нерсе кылыпчы, неме искренний. Өзүң ачык болушуң керек. Ачык, ошо неме ошол искренность. Экранда бүт баары көрүнүп калат да, туура. Айтат го, сен кандай адам экениңди ошол экрандагы көрсөтүп коет депчи. Анан ошо неме, ошо аутентичность дейт го, ошондой болуш керек да. Сонун. Анан бизде 3 сурообуз бар. Дагы суроолор кете баштады. 3 сурообуз бар. Бул ошол кыргыз киносундагы сизге жаккан тасма. Өзү баары бир Бешкемпир башкача, өзгөчө да тасма мага. Актан Нарымкулаттын Бешкемпир тасмасы жагат. Жана ошол экинчи суроо бул ошол кыргыз киносундагы жаккан сизге актриса. Кыргыз кинодогу? Же актрисаларды көп билбейсизби? Альбина Имашева. Альбина Имашева жагат сизге. Аябай да сонун ойнойт го. Неме настоящая да. Ошондой сезилет.
Ал эми режиссер. Кыргыз кинодогубу? Актанарым кубат дейм го. Актанарым кубат жагат. Анан дагы бир суроо, бул ошол же китептеги же кинодогу сиздин жүрөгүңүзгө жаккан каарман. Грета Гервигтеги Леди Бёрд деген. Леди Бёрд Леди жагат. Бёрд деген персонаж жагат. Сон чоң рахмат айтам. Анан кыргыз тилинде өзүңүз айтып аттыңыз эле, мен кыргыз тилим кичине жакшы эмес деп, бирок абдан сонун эле сүйлөйт экенсиз. Уялбаңыз, кыргызча көп сүйлөңүз, кыргызча жазыңыз. Анткени бизге керек сиздей профессионалдар. Сиз менен дагы иштешким келет, көбүсү иштешкиси келет. Анан көп проекттер болсун. Кино тартканыбызда тарелка сындырабыз. Бирок биз тарелка сындырбайлы деп чечтик. Ал жерге бизге келген коноктор кол коюп кетишет да. Ошо сизге дагы берейин. Кол коюп берсеңиз. Азыр кайсыл түстү? Жашылды бергилечи. Мен өзү жашыл болуп турам. Жашыл. Жөн элеби? Өзү үй деп жазбайм да эч жактачы. Сон болду. Бул жака камерага көрсөтүп коюңуз. Жок, бул Т болуп окшош калды го. Жок, гыйле болуптур. Сон. Жакшы болду. Рахмат сизге. Анда подкастыбыз аягына чыкты. Чоң рахмат. Биздин подкастка келип бергениңер үчүн.